Арыбаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде кайрадан ачык коомдун пикир айтышуу теле долбоору. Дебат бул жаштардын критикалык жана аналитикалык ой жүгүртүүсүндүктөрдө зор салым кошууда. Кыргыз дебат коомчулугунун эң мыкты дебатчылары эң мыкты дебатчы намына ат салышмакчы. Анда эмесе алардын баары биздин студияга чакырылган. Анда эмесе бүгүнкү раундтун дебатчылары менен тааныштырсак, өкмөт тарапта Ашрахманова Жайнагүл жана Өмүрзаков Элтуран. Ал эми оппозиция тарапта болсо Теңизбаев Айбек жана Боожанова Айпери. Өлкөбүздө чет өлкөлөр тарабынан каржыланган билим берүү мекемелери абдан көбөйүп жатат. Бүгүнкү күндө 80% бүтүрүүчүлөр өз кесиби боюнча иштебей жатышат. Буга билим берүү системасы күнөөлүү же кандай кылсак болот? Мына ушул жөнүндө биздин бүгүн дебатчылар талкууламакчы. Анда эмесе бүгүнкү дебаттык раундтун темасы: бул палата билим берүү мекемелери чет өлкөлөр тарабынан каржыланбаш керек деп эсептейт. Бүгүнкү дебаттык раундка кеп кеңештерин берүү үчүн атайын эксперттер чакырылган. Алар менен тааныштырсак. Сапат билим берүү мекемесинин пиар бөлүмүнүн жетекчиси Сулайманов Зафарбек, мыкты дебатчы Перизат Сайдбурханова жана ошондой эле убакытты ченөө үчүн атайын чакырылган таймкипер Мыктыбек кызы Алина. Бүгүнкү талкууну ачып берүү үчүн сөз ырастоочу тараптын башчысына берилет. Салам достор, бардыгыңарга ийгилик каалайм алдыңкы боло турган оюндарда. Эми достор, биз негизинен азыркы учурда мындай нерсе бир көйгөйдү алып чыгайлы деп атабыз да. Биздин негизги көйгөй билим берүү мекемелери болуп атат. Ошо билим берүү мекемелер чет өлкө болбосун, же болбосо чет өлкөлүк жаран бизнесмен болбосун, ошол тараптан каржыланышын биз туура эмес деп эсептеп атабыз да. Эмне себептен экен, аны азыр биз түшүндүрүп беребиз. Эми достор, биринчи кезекте мындай атат. Билим берүү мекемелери дегенде биз мектептерди алсак болот, жогорку окуу жайларын алсак болот, жана ошондой эле кичинекей балдар бакчасын алсак болот да. Биз ушул жерлерди билим берүү мекемелери деп бүгүнкү күндө оюн талаасында түшүнсөк болот. Ал эми чет өлкөлөр дегенге биз жана өзүм сөзүмдө айтып кеттим, бул башка бир өлкөлөрдө, мисалы үчүн Америка Кошмо Штаты, Россия Федерациясы, же болбосо Кытай өлкөлөр, Турция, ушул мамлекеттер жана дагы болбосо ошол өлкөлөрдөн келген инвесторлор. Биз ошолорду чет өлкөлүк, мисалы үчүн каржылап аткан адамдар дейбиз да. Ал эми каржылоо деген бул эмне? Бул акча менен финансысын төлөп, ошол университетке акчасын берип, аларга условия түзүп берип, комфорттук абалды коюп берип, ошолорду окутуп, ошолорго билим берүүсүн биз каржылоо деп атабыз да. Эми бүгүнкү күндө биз ушул нерсени эмне себептен туура эмес деп атабыз? Бүгүнкү күндө каржылоо бул кандайдыр бир деңгээлде курал болуп эсептелинет да. Кандай курал болуп эсептелинет? Ар бир эле адамдын, же болбосо ар бир эле өлкөнүн, же болбосо ар бир эле кылынган иш-аракеттин бир чоң бир максаты бар да. Ошол максатка биз кандай жетип атабыз? Каржылоо аркылуу жетип атабыз. Ошол нерсе конкреттүү түрдө билим берүү мекемелерде колдонусу бүгүнкү күндө туура эмес экендигин биз дагы да түшүндүрүп беребиз да. Бүгүнкү күндө бизге эмне баа болуп жатат да? Бүгүнкү күндө эң чоң жана эң кымбат нерсе бул идеология да. Адам баласынын идеологиясы, же болбосо коомдун идеологиясы бардыгына кымбат, бардыгына баалуу жана бардыгына керектүү экенин биз бүгүнкү күндө түшүнөбүз. Бүгүнкү күндө элдердин бардыгы, же болбосо өнүккөн өлкөлөр ошол өлкөнүн идеологиясы, ошол өлкөнүн келечекте боло турган жаштардын идеологиясы үчүн ошондой нерселерге барып атат деген нерселерди биз айткыбыз келип атат да бүгүнкү күндөчү. Эмне себептен биз ошол идеология үчүн бүгүнкү күндө күрөшүбүз керек. Карап көрөлү. Бизде өзүбүздүн кыргыздын маданияты бар, кыргыздын өзүнүн улуттук баалуулуктары бар. Ошол нерселерди бизге керек экендигин биз баардыгыбыз түшүнүшүбүз керек да. Жана ошол нерсени жаштар алып кеткендей болуш керек. Ал эми жаштарды биз өзүбүз үйрөтүп, аларга өзүбүз айтып бербесек, алар ал нерсени эч убакта алып кете албайт. Алар себеп дегенде аларга мындай кызыксыз эле болот да. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн башка университеттер бар да. Аутса бар, Турабы, Манас университети бар. Ошол жакта балдарды карасаң, алардын маданияты, мындай түшүнүгү совсем башкача болуп кетет да. Алар кыргыздан үчүн эметели, же болбосо кыргыздын патриоту болоюн, кыргыздын ушундай нерсесин аралашайын деген нерселерге алар кызыкпайт. Аларга башка нерсеси бар да. Мен ушул жерде окуп бүтсөм, мен тигил өлкөгө барып кетсем, мага ушундай возможность түзүп берет. Демек мен ошол жерде барып иштейм. Мен ушулай келечек үчүн деген нерсе да. А бизге андай нерсенин кереги жок болот бүгүнкү күндө. Эмне себептен кереги жок? Бизде бүгүнкү күндө Кыргызстан жаңы өнүгүп келаткан өлкө болуп атканына байланыштуу бизге бекем жана бирдиктүү бир идеология керек да. Бекем жана бирдиктүү бир идеологияга биз ушундай жолдор менен эч убакта жетпейбиз деген нерсени айткыбыз келип атат. Ооба жетейли. Бирок биз андай жолдор менен биз
эч кандай көрө албайбыз да. Биз ошол үчүн деп жатабыз да. Ал эми экинчиси мынакей карап көрөлү да. Эмне себептен эффективдүү жол деп атабыз да. Билим берүү мекемелеринде негизинен кандай адамдар жүрөт? Ал жерде жаңадан жашоо менен таанышып аткан, жана ошондой өзүнүн мекени, өзүнүн жери, эли менен таанышып аткан адамдар билим берүү мекемесине барат да. Алар ал жерден барат, билим алышат. Билимге байланыштуу бир гана билим деле эмес, жашоо эмнени түшүндүрө алат, жана ошондой эле жашоону мен кандай деп түшүнсөм болот, ошол нерсени алат да. Ал эми биз аларды чет өлкөлүктөр каржылай турган болсо, алар биздин идеологияны эч убакта албайт. Алар башка идеологиялар тарбияланат, жана башка түшүнүктү алышат да. Аларга мисалы үчүн каржылап аткан адамды мен каржылап атам да бир жерде, бир университетте же бир мектепте. Алар менин идеологиям менен тарбияланат да. Менин бир максатым аркылуу тарбияланат. Мен эмнени алар билгисин кааласа, мен ошол нерсени аларга берем. Ошол нерсе аркылуу алар чыгып кетишет да. Ошол нерсени бизге кереги жок деп атабыз. Эмне себептен? Себеби дегенде мамлекеттин өзүнүн жеке кызыкчылыгы бар, билим берүү мекемесине коюлган. Жана ошондой эле ошол кызыкчылык ишке ашырсы үчүн биз бүгүнкү күндө күрөшүбүз керек деген нерсе болуп атат да. Ал эми андан кийинки нерсе биз айтып атпайлы мынакей улуттук баалуулук деген нерсе бар депчи. Ошо улуттук баалуулукка биз эмне себептен бүгүнкү күндө мындай маани берип, жана ошондой эле аны биз сактап кетишибиз керек да. Бүгүнкү күндө андай нерселер болбой атат. Эмне себептен болбой атат? Себеби дегенде биз аларды карабайбыз, жана ошондой эле аларга болгон жолдорду ачуунун ордуна биз башка нерселер менен эметебиз да. Туура бардыгы эле азыр апайса тарап айтышы мүмкүн. Бизге алардын каржылаганы жардам болот, тигиндей болот, мындай болот. Анын баарына биз жаман дебейбиз. Бирок эң негизги нерсе биздин бүгүнкү күндө проблемабыз. Биз жаштарыбызды жоготуп атабыз да. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Анда эмесе мен кайчылак суроолорго даярмын. Азыркы учурда жаштарды жоготуп жатабыз деп атасыңар. Кандайча түрдө жоготуп жатабыз? Сурооңуз жакшы болду, бирок мен жаштарды жоготуп жатабыз деген жокмун. Жаштардын негизинде бизге керек боло турган идеологияны биз коюшубуз керек деп атабыз да. Биз баардыгыбыз бир чоң бир максатка жетиш үчүн, мамлекетти өнүктүрүш үчүн деген максатка жетиш үчүн биз аларга бир идеологияны беришибиз керек деп атам. Ал эгерде биз алар чет өлкөлүктөр аларды каржылап бере бере турган болсо, аларда андай идеология болбойт да. Аларда биз калып аткан максат, аларда андай максат болбойт. Аларда башка каржылап аткан адамдын максаты болуп калат деген мааниде айтып атам да. Биз ушундай аркылуу аларды жоготуп жатабыз. Азыркы учурда кандай идеологияны биздин жаштардын арасында таратып жатат? Ошо сиз айтып жаткан окуу жайлар. Мен эч кандай бир идеологияны таратып жатат деген жерим жок да. Мен мындай деп айтып атам. Бизде бир максат бар. Ошол максатка коюлган идеология бар. Биздин максат өнүгүү болуп атат. Ал эми биз ал жолдорго эмне үчүн жетпей жатабыз? Себеби дегенде, алардын максаты биздин максатка окшошпойт. Алардын максаты аларды каржылап аткан адамдын же болбосо өлкөнүн максатына тиешелүү да. Алар жакшы окуш керек, жакшы көрсөтүш керек, жана ошондой эле өзүн өнүктүрүп туруп, алар ошол өлкөгө барыш керек, же болбосо бизде өнүктүрүш керек деген нерсе да. Бизнес кылып кетиш керек, башка нерсе да. Ушундай идеология болуп жатат. Сурооңуз үчүн чоң рахмат. Рахмат. Карама каршы оюн билдирүү үчүн сөз төгүндөочү тараптын башчысына берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү нукта боюнча бул палата билим берүү мекемелери чет өлкөлөр тарабынан каржыланбаш керек деп биздин ырастоочу тараптар айтып чыкты да. Андан кийин алардын айтуусу боюнча жанагындай бул каржылайбы, либо акча береби, либо же тескеринче жанагындай университеттердин бүт бар жогорку окуу жайлардын бардыгын алар өздөрүнүн жанагындай идеологиясын таратабы, мындай ошондой себептерди айтып жатат. Андан кийин булар болсо жанагындай биз ошолордун арасында курал болуп атабыз деп айтып чыкты. Андан тышкары булар алар өздөрүнүн идеологиясын жанагындай биздин жаштарды өздөрүнүн мамлекетине тарта алуу максатында каратып жатат деп айтып атат да. Андан кийин жанагындай биздин жаштар башкача түшүнүк менен чоңоюп атат, алардын мамлекетине барып кызмат кылып атат. Андан кийин биздин мамлекетте өзүбүздүн улуттук идеологиябыз жоготулуп жатат дейт да. Бул жерде эң негизги баалуулук бул идеологияда эмес, такыр нерсечи. Себеп дегенде азыркы биздин 21-кылымда бизге тең татыктуу билим керек. Ошол себептен биз билим жагын көбүрөөк басым жасаш керек да. Андан кийин тиги Америкага ооп кетет, либо Россиянын жараны болуп кетет, анан Кыргызстан деген улуттук идеологиясын унутуп эле, ал башка өлкөнүн мамлекетин таанытат деген сөз эмес да. Андан кийин биз эмне үчүн татыктуу билимди алып чыгып атабыз? Себеп дегенде биз көрүп атабыз, азыр биз мамлекеттин жанагындай бюджетинде биздин казынада акча жок да. Ошол себептен биз азыр жаштарыбызга кандай мындай шарттарды, кандай билим берүү боюнча программаларды сунуштай алабыз. Биздин ошол сунуштоо либо каржылоо тарабынан эч кандай бизде шарт жок да. Ошол себептен биз аргасыздан жанагындай чет өлкөлөр тарабынан акча сураганга туура келип жатат. Ошолордон кабыл алууга туура келип жатат. Ошондуктан биз бул жерде татыктуу билимди алып чыгалым деп атабыз да. Андан тышкары
биз жанагындай статистиканы карап көрөлү да, азыркы мындай Кыргызстандын ичинде эле эң мындай жогорку алдыда турган университеттер жанагындай билим сапаты болобу же болбосо жанагындай жумушта ордун таап кеткен университеттерди карап көрөлү да, эң алгачкы эле биздин Америка университети турат да, андан сырткары Манас университети, Ататүрк Ала Тоо ушулар турат. Эгерде биз ошол жанагындай бүтүрүп жаткан окуучулардан сурасак деле, сен кайсы жакка тапшырасың дегенде, алар бардыгы эле жанагындай өзүнүн жанагы максатына жетүү үчүн, татыктуу билим алыш үчүн, ал мен Аутсага тапшырам же болбосо Манаска тапшырам деп айтат да. Себеп дегенде, ал жакта жанагындай бардык шарттар менен камсыздалган, жана окууга ыңгайлуу бүт мындай условия бар да, условия комфорта деген. Андан тышкары ал жакта алар сапаттуу билим алып чыгып атат. Анткени ошол жака билим алгандан кийин алар жанагындай өзүнүн келечегине ишенимдүү болот. Себеп дегенде ошол университетти бүттү, мен андан ары жанагындай жумуш орду менен камсыз болом деген ниетте ошол окуу жайларга барат. Себеп дегенде макул Аутсаны алалы да, ал Америка тарабынан каржыланып жатыптыр. Манас болсо Турциянын тарабынан. Бирок ал каржыланат дегенде биз көргөн жокпуз да, мындай алар жанагындай өздөрүнүн Американын силер жараны болгуларынан кийин же болбосо Турцияга келип иштегиле деп эч кандай мындай айткан жок да. Себеп дегенде биз силерге жанагындай комфорт түзүп берели, силер окугула деген нерсени айтып жатышат. Ошондуктан бул жерде биздин улуттук идеологиялык жана балыктар эч тараптан жоолгон жок. Себеп дегенде биздин кыргыз жарандары бир гана нерсе менен татыктуу билим алалы дагы биздин мамлекетти өнүктүрөлү. Себеп дегенде бизге жанагындай жакшы кадрлар керек. Ошол себептен алар татыктуу билим алуунун жолун издеп, аргасыздан ошол университеттерге тапшырып жатат. Себеп дегенде биздин мамлекет жанагындай эгерде каржылоону токтотобуз десе, өзүнүн бюджетинен эч кандай акча бөлүп бере албайт. Ошол себептен биздин мындай окуучулар билим сапаты боюнча аксап калышат. Андан тышкары принцип Парето деген бар да, ал жанагы 80% жана 20% деген турат. Эгерде биз 80% жанагындай сапаттуу, билимдүү менен кадрларды же болбосо адамдарды ээ болгубуз келсе, биз аларга жанагындай 20% каржыланыш керек. Ал эми 20%-ти биз каяктан алабыз? Эгерде мамлекет төлөп бере албаса, аны башка чет өлкөдөн сураганга аргасыз болот. Ошол себептен биз каржылоону эч кандай токтотпойбуз. Андан тышкары айтып жатат, биздин жанагындай университеттер, жогорку окуу жайларды бүтүп кеткен адамдар чет өлкөгө кетип атат, ошол жакта иштеп атат депчи. Бул тескеринче бизге плюс болот да. Себеп дегенде сен кайсы мамлекеттин жараны десең, ал мен кыргызстандыкмын деп айтат. Бул жакта таанутуу деген сөз болуп жатат. Эгерде мен башка жака иштесем, бул деген кыргызстандыктын жараны турбайбы? Анда демек Кыргызстанда деле мындай татыктуу адамдар бар экен, билимдүү адамдар бар экен деген ой келет да. Ошол себептен бул эч кандай жанагы улуттук баалуулукту жоготтугу болуп эсептелбейт. Чоң рахмат. Кайчылаштырууга даярмын. Мен биринчи суроо мындай болмокчу да. Бизде Кыргызстанда шарт жок экен да, чындыгында эле. Жок, бизде шарт жок, биз аны каржылап бере албайбыз да. Бизге ошентип жүрө берген мындай жарашабы, же биз ошентип дайыма эле жүрүшүбүз керекпи? Канча жүрүшүбүз керек ушинтип? Биз бул жактан ошентип эле жүрө берели деген жокпуз да. Себеп дегенде башка мамлекеттер бизди каржылап атабы? Мисалы үчүн Америка акча бөлүп берип атат да Аутсагачы. Бул жакта ошол Аутсаны бүткөн адамдар же болбосо Манасты бүткөн окуучулар бизге тескеринче даяр кадр болуп берет да. Себеп дегенде ал ошол жактан мындай сапаттуу билим алып чыкты. Ошол себептен бул жакта биздин улуттук идеологиялар жоголбойт, тескеринче алар биз жакка ойноп жатат, плюс болуп атат да. Мен экинчи суроо мындай болмокчу да. Эгерде идеологиянын эч кандай баркы же болбосо эч кандай маанилүүлүгү жок болсо, анда мамлекет катары пайда болчу болсо, мамлекет катары биз ушундай мамлекет биз айтып эмне кереги бар? Вот, айтып атпайсыңар силер, биздин идеология жоголуп атат депчи. Эгерде биз ошол идеологияны эле карманып тура берсек, биз эч кандай мындай алдыга өсүү, либо алдыга жылуу прогресс болбойт да. Себеп дегенде биздин мен деген улуттук идеологиям жоголуп кеткенде эле башка жактан мындай крест коюп эле, сен мага келбей, биз өзүбүз эле өнүгөбүз деп аларга мындай жол түзүп бербесек, биз эч качан өнүкпөйбүз да. Себеп дегенде биздин ошол азыркы кейпибизде эле өмүр бою ошондой кете берет. Себеп дегенде бизде жанагындай билимдүү кадрлар жок болуп жатат. Суроолорго жооп бериңизге чоң рахмат. Рахмат. Өзүнүн оюн билдирүү үчүн сөз растоочу тараптын мүчөсүнө берилет. Салам достор, анда эмесе мен оюнга киришип баштасам. Анда эмесе бул жак тарапта биздин досторубуз айтып жатат, бүгүнкү күндө татыктуу билим үчүн күрөшүп жатышат экен. Биз деле бүгүнкү күндө татыктуу билим үчүн күрөшүп жатабыз. Бирок биз бүгүн айткыбыз келет, жана бул нерсени далилдегибиз келет. Татыктуу билим качан болот деп атабыз. Татыктуу билим өз өлкөңөн билим алып, өзүңдүн билим берүү мекемелериңден жана өзүңдүн кыргызча билим алганда сен ошондо гана патриот болуп, кыргыз үчүн күйгөн адам болосуң. А сен эч качан бул жакта болсо айтып жатат да,
статистика, ооба, статистикага таянганда аутса жанагындай жеке менчик билим берүү мекемелери алдыңкы рейтингде кетип баратыптыр. Бирок биз айтып жатабыз, келгиле биз деле аутсага мисалы контракт төлөшөт, алардыкы мисалы улуттук университеттикинен же бул политехникинен контрагы азыраак да, аутсага болсо адамдар кандай кылып төлөп атышат? Адамдар долларлап күндө төлөп атышат. Аларда ошон үчүн алардан алар Кыргызстандын эле акчасынан эле условия түзүп алып, жакшы шартта билим алып жатышат. А биз эмнеге мындай нерсеге колубуз жетпейлү? Биз айтып жатабыз, мына биз мындай аналогия келтиргим келип турат. Бир балага, бир адамга кечкеле тамак берип, балык кармап бере берсең, ал адам ошол жактан семирип кетет дагы, ал эч кандай бир мондай кыймыл жасабайт да, алдыга өнүгүү деген нерсе жок болуп калат. Даяр нерсе көнүп калат. Макул, бизде бекер окутуп жатыптыр чет элдиктер, инвесторлордон. Бардык нерсени бекер шарт түзүп берип атыптыр. Бирок биз бүгүн эртеңки келечекке, эртеңки жыргалчылык үчүн, эртеңки биздин жаштардын келечеги үчүн биз бул чет элдик каржылоодон баш тартабыз. Эмнеге? Себеп дегенде биз эң биринчиден Кыргызстан өзүнүн 25 жыл эгемендүүлүктү алгандан бери алгандан бери биз көз карандысыз мамлекетпиз. Бизге ушул убакта уят деген нерсе болушу керек. Биз чет элдиктерден ушул убакытка чейин биз билим берүү мекемелери деген бул аң сезимдин мекемеси болуп атпайбы? Демек биз аң сезимди биринчи орунга коюп туруп, биз жаштарыбыздын бардыгынын билим берүүсүнөн башташыбыз керек дагы, биз чет элдиктерден баш тартабыз. Жана биз бүгүн мындай нерсени айткыбыз келип жатат. Биз алардан көз каранды болуп калбай, өзүбүз аракет кылабыз, өзүбүз кадам жасайбыз, өзүбүз тамакты издейбиз, өзүбүз балык кармаганды үйрөнгүбүз келет. Бул тараптар айтып жатат да, биз даяр кадр болуп берип атат деп. Бирок бизде эч күндө мындай гарантия жок. Бизде Турцияда окугандар же Америкадан, аутсадан окугандар кайра келип бизге иштеп берип аткан, биздин азыр мамлекетибизде дагы иштеп жаткан белгилүү кадрларды биз айта албайбыз. Алар албетте жакшы нерсени, ал жак жакшы экен, ал жакты көргөндөн кийин бул жакта жашагысы келбей калат да, жашайм деген ою да жок болуп калат. А биз ошо бардыгын биз Кыргызстан качан өнүгөт? Биз баарыбыз биригип, биргеликте иш алып барганда өнүгөт. Келгиле андан көрө биз эч кимден көз каранды болбой, өзүбүз кичинекей болсо дагы өзүбүздүн наныбызды, өзүбүздүн нерсебизди өзүбүз таап, өзүбүз билим системабызды бийик рангка көтөрөлү. Бизге бул жерде намыс деген нерсе болуш керек. Биз бүгүнкү күндө биздин жаш жеткинчектерди, жаш билим системасын биз даяр кадрларды башка жакка кетирип албай, өзүбүз карап, өзүбүз кичинеден болсо дагы өзүбүз каржылайлы деп жатабыз. Чоң рахмат. Өзүнүн оюн билдирүү үчүн сөз төгүндөчү тараптын мүчөсүнө берилет. Кутман күн, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз Кыргыздын улуу идеологиясын, үрп адатын, каада салтын, маданиятын колдойбуз. Мен азыр түшүндүрүп берем. Эмне кайсы учурда биз өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн идеологиябызды жок кыла албайбыз. Мындай кылалык. Чет өлкөнүн каражатын алалык. Бирок ошол окуу жайды идеологиялык жактан кандай тарбиялап жатат? Маданияттын жагынан кандай тарбиялап жатат? Каада салтын кандай берип жатат? Ошол жагын мамлекет көзөмөлдөш керек. Азыркы учурда Манасты алалык, Аутсаны алалык, Алато Ататүрк университеттерин алалык. Бул окуу жайда патриот, мен деген патриоттор, мен деген чыгаан жаштар татыктуу билим алып жатат. Бул бир. Мындай кылалык. Азыркы учурда мектептерди билебиз. Сибат, азыркы учурда Сапат деп которулду. Ал жерде кандай деген мектеп окуучулар чыгып жатат. Чыгаан, билимдүү, ар тараптуу жаштар өсүп жатат. Эгерде биз ошо каржылоону токтотсок, Кыргызстандын ичинде конкуренция жоголот. Өсүү жоголот. Биз билгендей конкуренция бар жерде өсүш бар. Эгерде аларды жок кылсак, конкуренция жоголот. Конкуренциядан биз сапаты жок, билими жок, жаштарды тарбиялашыбыз толугу менен ыктымал. Бул бир. Экинчиден, биз айтып жатабыз татыктуу билим үчүн деп.
Жаштар азыркы учурда жаштар ооба Аутсадан билим алып атат, Манастан алып атат, Алатау Ататүрк университеттеринен жакшы билим алып, чет өлкөгө кетип жатат. Бул жакшы көрүнүш да. Чет өлкөдөн алар тажрыйба топтоп атат, иштеп атат. Кыргызстан биздин сүйүктүү мамлекетибизди таанытып, кайра келип, ошол жерден тажрыйба топтоп, Кыргызстанга толугу менен салым кошуп жатышат. Бул жаманбы? Бул эң сонун. Эгерде биз өзүбүздүн ички рынокто өзүбүздүн окуу жайлары менен эле чектелип калсак, бул толугу менен билимсиз жаштарга алып келет. Эми мындай кылалык. Ошол окуу жайларга кандай жаштарды алып жатат? Олимпиадада 1-чи орунду уткандарды алып жатат. Үй бүлө шарты жаман, үй бүлөдөн чоңойгон жаштарды алып жатат. Көрдүңөр бул кандай? Ошолорду окутуп, ошолор толугу менен татыктуу билим алып чыгып келип жатат. Мында эми коррупцияга баралык. Биз билгендей мамлекеттик мекемелерде мугалимдердин маянасы өтө аз. Ошол эле биз айтып кеткен Аутса, Манас окуу жайлардын мугалимдеринин айлык маянасы өтө жогору. Эми кайсы мугалимдер коррупцияга батып жатат? Кайсы окуу жайда мугалимдер акча алып жатат студенттерден? Кайсы окуу жайда студенттер окубай жатат? Ошону биз жакшылап ойлонолук. Эгерде мамлекет керек болсо, Кыргызстан бизге керек болсо, эң биринчи фундаменталдуу түп тамырынан ойлонуп чыгалык. Урматтуу туугандар. Меники бүттү. Чоң рахмат. Аналитикалык сөз үчүн сөз ырастоочу тараптын башчысына берилет. Эми биз жыйынтык чыгарып көрөлү да, биз эмне жөнүндө сөз кылып көрдүк, кандай жолдору бар экен, кандай плюсу жана кандай минусу бар экен көрөлү да. Бизде туура каржылап атат, комфорт түзүп берип атат да, чындап эле жакшы экен да. Бирок карап көрсөң, мамлекетте эле кандайдыр бир деңгээлде комфорт түзүп берип атат да. Бирок өзүнүн деңгээлине жараша комфорт түзүп берип атат. Биз айттык го, Аутсан контрагы өйдөрөөк болсо, биздин өзүбүздүн университеттердин контрагы ылдыйраак. Демек биз контрагын ылдыйраак кылып неме түзүп берип атабыз. Туура сапаты биздики жок болуп атат. Эмне себептен жок болуп атат? Биз айтып атпайлы, себебинен аларга эч ким көңүл бурган жери жок. Алардын эч ким караган жери жок да. Бизге тигил нерсе, башка нерсе жагат да. Бунун баары эмнеден айнап пайда болот? Айтып атпаймынбы мынакей, чындап эле ошолорго көзөмөлдө кылбайт белек. Туура. Сен анын акчасын алып атсаң, аларга сен кайра кантип көзөмөлдө кыласың? Биз ушундай нерсени айткыбыз келип атат да. Ал адам сени окутуп атса, сен жашынакай эмес, сен кантип анын идеологиясын албайсың? Алар туура жакшы айтып атат. Бизге эч кандай нерсени айткан жок. Сен моундай кылыш керек, тигиндей кылыш керек. Биздин максат мындай деп айткан жок. Себеби дегенде биз ал нерсени биз өзүбүз эле алып кетип атабыз. Себеби дегенде алар бизге билим берип айтып атат. Билим берүү аркылуу бизге ошол идеологияны киргизип берип атат да. Биз башында айтып бербедикпи? Бүгүнкү күндө эң баалуу жана эң баарынан өйдө турган товар бул идеология да. Биз ошол идеология менен максатка жете алабыз. Ошол идеология аркылуу өнүгүүнү пайда кылабыз. Бирок кандай идеология менен? Таза жана нукура, өзүбүздүн улуттук баалуулуктар көрсөтүлгөн идеология аркылуу. Биз ал нерсеге жетүү үчүн биз ушундай каржыланууну токтотуш керек. Ошону менен биргеликте бирөөгө көз каранды болгондо коюшубуз керек да. Айтып атпайбы? Бизде шарт жок, шарт жок. Шарт жок. Ушинтип жүрө беребизби мынакей? Дагы деле жүрө беребизби? Шарт жок деп коюп. Бул каржыланууну токтотойлу, аракет кылайлы ошол нерселерге, өзүбүздүкүн өзүбүз каржылаганга, конкреттүү комфорт. Ошондо биз өзүбүздүн идеологиябызды бекемдейбиз да. Бул эч кандай неме эмес. Андай болбойт да. Болтурсак болот ошол нерсени. Биз ошондой идеологияны берип коелу, анан болот. Мынакей ошондо болот да. Болбойт деген бул мындай эч кандай нерсени бере албайт да. Анан жакшы нерсени айтып атат. Туура коррупция бар да бизде. Мугалимдер акча алып коюп атпайбы? Демек анда зарплатасын көтөрүш керек экен да. Ушундай проблемаларды айтса биз чечебиз да мынакей. Зарплатасын көбөйтүп беребиз. Алар коррупция албай калат. Аягында сапаттуу билим берип калат экенбиз да. Бул эмнеси жаман экен? Мына ушинтип бир проблеманы чечип атабыз. Бирок биз каржылаган токтотушубуз керек деген нерсени айткым келип атат да. Анан мындай да, биз өзүбүздү соротуп жүрө беребиз, кыргыздарчы аябай жакшы көрөбүз ушунучу. Ал мамлекет бизге минтип атат, жаманбы дейт. Мыкты бала олимпиададан утуп атат, баш деген баланы биз алып окутуп атабыз дейт. Туура окутуп атат, бирок аны башка жака кетип калып атпайбы? Себеби анын идеологиясына башка нерсе кирип кетип атат. Ал башка нерсени көрүп атат. Биздин өлкөдөн караганда тигил өлкө өнүккөн экенин көрүп атат. Ал жерден ал чоңураак нерсени алгысы ала алат экенин көрүп атат. Ошол үчүн кетип калып атат. Ал эми ал өзүбүздүн жерде калып, өзүбүздүн мамлекетти, өзүбүздүн эле жерибизди ошондой деңгээлге көтөргүсү келбейт да. Себеби деген андай идеологияны эч ким бербей атат. Биз ошол нерсени айтып атабыз, патриоттук сезимди көтөрбөйлү деп туруп. Анан дагы бир кызыктуу нерсеси, биз өзүбүз баккандай болойлу. Өзүбүздүн аныбызды өзүбүз тапкандай болойлу, чындап эле. Тигил берет, бул берет деген нерсени токтотойлу. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Жыйынтыктоочу сөзүн сүйлөө үчүн сөз төгүндөчү тараптын башчысына берилет. Бул оюнду анализ кыла кетели да, биринчи алгач эле. Булар айтат да,
биздин мамлекет өнүкпөй калып атат, анан кийин башка жака кетип атат, биз кадрлар кетип атат депчи. Анан кийин качан өнүгөбүз, ушинтип эле жүрө беребизби, биз өзүбүз жанагындай көз карандысыз мамлекет бололу депчи. Азыркы учурда биз деле көз карандысыз мамлекетпиз. Анан кийин биз карайлы да, Ауса канча жылдан бери биздин мамлекетте жанагындай чет элдик тарабынан каржыланып атат. Андан биз келип каржылагандай эле биз аларга көз каранды болуп калган жокпуз да. Өзүбүздүн жана көз карандысы бул жерде эч кандай жооп аткан жокпуз. Андан кийин бул тарап айтып атпайбы, то что биз ошол биздин мамлекеттин тарабындагылар мындай эле аларды көзөмөлдөп өтөт, андан кийин биздин жанагындай жашы кадрлар чет элге кетип атат эле, ошол жактын жанагындай жарандыгын алып, ошол жакта калып калып атат дейт да. Бул жакта ар бир адамда жанагындай ички түпкүрүн, жүрөгүнүн түпкүрүндө мындай сезим бар да. Мен өзүмдүн жанагындай кыргызстандыкмын, өзүмдүн жанагындай жеримди, атын чыгарышым керек деген сезим бар да. Ошол бала мейли ошол Америкага барып иштейсин, же болбосо Францияга барсын, башка мамлекетке барсын да, ошол жака көрсүн, көрүп атат да өзүнүн көзү менен. Ал аябаганда ошол мамлекет өнүгүп кеттир, андан кийин ошол деле бала мындай аябай эле мындай маңкурт эмес да, түшүнөт ошол жактан. Эмне үчүн менин мамлекетим ушундай деңгээлде өнүгүп чыккан жок? Бизде кандай проблема бар деп ошол жактан ой жүгүртөт. Өзүнүн көзү менен көргөндө гана ошол жакта өзүнүн аң сезимине келет да. Андан кийин ошол проблеманы көргөндөн кийин ал кайра Кыргызстанга келет. Мен дагы мамлекетимди өнүктүрүшүм керек деген ошол жерде сезим болот да. Андан кийин айтып атпайсыңарбы, булар көз каранды болуп атабыз, андан кийин биз өзүбүздүн балыктарды жоготобуз деп. Бул жакта жөн эле куру намусту мындай эле алып коелу да, себеп дегенде биз намустан эле бардык жактан жанагындай куру жалак кылып атабыз. Мындай деген сөз бар. Мышык майга жетпей сасык дептир депчи. Андан кийин биз көрүп атабыз, чет элдик тараптар жаман экен, алар өздөрүнүн идеологиясын жайылтат депчи. Андан кийин биз аларга тоскоолдук болбой, тескеринче каржыланышына биз мындай тыюу салбай эле алардан алышыбыз керек да, себеп дегенде эгерде биз мамлекет өзү камсыз кыла албай атса, биз алардан суроого аргасызбыз. Андан тышкары эми салыштырып көрөлү да, биздин жанагындай өзүбүздүн мамлекеттик университет окуу жайлар менен Аусанын деңгээлин көрөлү да. Бул жакта жанагындай кайсы жакта сапаттуу адамдар бар, сапаттуу билимдүү кадрлар бар. Албетте Аусадан чыгып атат көбүнүн. Андан тышкары булар айтып атат да, жанагындай зарплатасы макул көбөйтүп берели деп. Бирок кандай жол менен биз көбөйтүп беребиз ошол зарплатанычы? Кайсыл бюджеттин жанагындай кайсы жагынан биз чугуп чыгабыз да акчалардычы? Алар билимди мындай жакшынакай условияны түзүп берсин дегенгечи, себеп дегенде биздин бюджетте эч кандай акча жок. Ошол себептен биз аргасыз болуп атабыз ошол мамлекетте. Андан тышкары биз билим берүү программасын караганда деле ал жактан ошол чет элдик тарабынан каржыланган окуу жайларда деле эч кандай мындай идеологиясын жайылтуу боюнча бир да немени көргөн жокпуз да, себеп дегенде алар жөн гана бизге билим берип атат. Эч кандай бирдекени максат кылып көздөгөн жок, 30 секунд кошкозбу. Андан тышкары булар жанагындай биз бул жакта жанагындай биздин мамлекеттин башына жанагындай даяр билимдүү кадрлар келиш үчүн алар сапаттуу билимге ээ болуш керек. Ал билимди алар каяктан алып жатат? Башка чет жактан алыш керек. Андан кийин эгерде ал билимди мындай сапаттуу билимге ээ болбосо, ал мамлекетти башкарып кете алабы? Ушундай сөз да. Андан кийин биздин окуу жайлар биздин гана окуучулар эч кандай шарт түзгөн жок. Себеп дегенде азыр коррупция өнүгүп атат, андан кийин тескеринче эки эсе акчаларды көбөйтөт да. Ошол себептен биз билим берүү мекемелери чет эл өлкөлүктөр тарабынан каржыланыш керек деп эсептейбиз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат. Негизи оюн аябай кызыктуу, анан жакшы болду. Оюн тема боюнча айта кетейин. Азыр ар бир мамлекеттин туруктуулугу, өнүгүүсү чындап эле билимдүү, анан тажрыйбалуу, сапаттуу кадрларга таянат. 21-жылында глобализация процесстеринде, мисалы үчүн нанотехнология, же физика, же ошол эле IT-ни алганда, алардын негизинде идеология болбойт. Азыр андай глобализация андайга жол бербейт мамлекеттерде. Бирок айткандай эле билими жок коомдо идеология болушу мүмкүн эмес, же күчтүү идеология болушу мүмкүн эмес. Таянар эч нерсеси болбойт. Ошондой эле оппозициянын күчтүү болгону факторлору, мисалы үчүн семелер айтпадыңыз беле, патриоттор болбойт Аусада, же башка эмелерде. Ошол эле мисалы үчүн билим берүү министрлиги эме жылда 2 жолу көзөмөлдөн өтөт ар бир чет өлкөнүн каржыланган мекемелер. Ал биринчи фактор, ошону унутуп калдыңыздар. Экинчиси, мисалы үчүн оппозициянын күчтүү факторлорунун бир өзү альтернатива жоктугу дегениңиз. Мисалы үчүн 200-300 бала бакча жетишсиз Кыргызстанда. Ошондой эле ар бир потоктон, мисалы 6-класс, 7-класс, 15 класска чыкканда алганда 50 000, 60 000 адам бүтүрүүчүлөр алабыз жылда.
анан аларга камсыздоо билим берүү баягы секторунда эмесинде камсыз кылган эмелер жок, мекемелер жок. Ошондой эле баягы глобализацияга тиешелүү демократиялык принциптерге таянган мамлекет эч качан эмеден коркпойт, идеологиялык согуштан, ошондой эле базар экономикасы же талаптан көрүп атабыз. 200-300 жеке менчик окуу жайлар бар. Сиз айткандай эле статистикага таянып атканда олимпиада тиги проекттер өтүп чыккандары күчтүү позицияныңыздар болду. Негизинен эле оюн жакшы болду. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу дебатерлор. Оюн үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Негизги оюндун жыйынтыгы боюнча айтып кеткенде, биз бир аз баягы статистика же болбосо фактылар менен дагы көбүрөөк иштешсек деп ойлойбуз да. Себеби дегенде дүйнөдө азыркы күндүн талабы боюнча эмне чечет? Дүйнөдөгү университеттердин сиздер айткан жанагы контракттын төлөмдүн баасы эмнеден улам чечилет да? Бул алардын дүйнөдөгү рейтингден алган орундарынан чечилет. Мисалы үчүн MIT же болбосо Гарвард университеттери окуу бардык эле адамдын колунан келе бербейт да. Бирок демек ошондой бир талап бар экенин билдирет да. Дүйнөлүк окуу жайлары бул Кыргызстандагыдай эле талаптын негизинде анын баасы түзүлөт. Аутсага эгер ошончо киши тапшыргысы келсе, демек ошончо акчасыны төлөй алган кишилер тапшыра алат деген оюн менен болмокта. Анан негизинен көп нерсе унутта калды го деп ойлойм. Себеби дегенде бул бардык эле окуу жайлары Кыргызстанда министрликтин алдынан сертификациядан өтөт жана алардын деген программасы Кыргызстандагы стандартка туура келет да. Демек бул жерде ал жерде билим берүүнүн кандай стандарт менен же болбосо бул жерде башка идеологияны берип аткандай деген эмес. Бул көбүнчөсү бул баягы ошону кандай деңгээлде берип атканына туура карата болот да. Мисалы үчүн бул жерде көбүнчө Аутса, Муца, Манас сыяктуу болуп кетти. Бул негизинен эгер Муца деген университет бар Токмокто. Эгер аны карап көрсөк, Токмоктун бюджетинин бир 15%-тен ошол түзөт экен да. Демек бул жерде бюджетообразующий мекемелер бар. Анын болсо биз ошол бюджеттин деген дүйнөдөгү Кыргызстандын билим берүүгө кетирген акчасы боюнча дүйнөдө биринчи орундарда турабыз да. Биздин эң көп бөлүк билим берүүгө кетет. Бирок ошону менен оңдой албагандан кийин андан ары көтөрүүнүн мындай бир мааниси барбы жокпу деген суроо турат да бул жерде. Экинчисинен болсо көпчүлүк идеология деген сөздөр көп болуп кетти. Бирок эгер урматтуу оюнчулар, бул идеология деген бул коомдук акыл сезимди манипуляциялоонун бир жолу да. Азыркы учурда дүйнөлүк университеттер же болбосо бизде деле эл аралык университеттер бар. Алардын эч кимиси идеология дегенге эч кандай маани бербейт. Анан бул идеология деген улуттук баалуулук деген сыяктууларды айтып кеттик да. Эгер улуттук баалуулук катары тилди алып кетсек, Кыргызстанда менин оюмча Кыргыз-Түрк Манас университетинен башка кыргызча билим берүүгө жогорку окуу жайы жок да. Демек бул жерде деген биз ошол улуттук баалуулуктарды биз өзүбүз канчалык деңгээлде сактап атабыз, ошого дагы бир жооп издеш керек да. Чоң рахмат. Бүгүнкү эфир бардыгына пайдалуу болду деген үмүт менен эфирди жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден жолукканча сак саламатта туруңуздар.